Курма чай бул улуттук тамак суусундуктардын бири болуп эсептелет. Бул көчмөн ашканына да эң негизги суусундуктардан болуп эсептелет. Өзүнүн аш боломдуулугу менен сорпого тете оокат болот. Бул негизи кыргыздар жазга маалы, көбүнчө жазга маалы сасык тоңоо сук тийген учурда жасап ичиргенде бул кадимкидей сук тийгенге каршы жакшы таасир берген суусундук болуп эсептелет. Мен дагы бул неберелериме мектепке жөнөтөрдө же садикке жөнөтөрдө жасап ичирген балдарга бул балдар ичкен балдар ток жүрөт. Негизи мунун диетический дагы жактары бар. Негизи сук тийген жаңы төрөгөн аялдарга анан жасоо шарты деле оңой эле. Ундан койдун майына куурулат ун, чай демделип коюлат. Азыр ошону көрсөтөбүз. Казанга, какшыган казанга унду кууруп алабыз. Чайды анан буга сүттү кошобуз. Курма чайга сүттү кошулат. Сапыруу жолу менен кайнатабыз. Суюк кылгыбыз келсе суюк кылабыз, коюу кылгыбыз келсе коюу кылабыз. Сүттү көбүрөөк куйсак да болот. Өчтүн көз болжоого салып, өзгө ылайыктап жасайбыз. Негизи сары майдан кошуп да коебуз. Сапыруу жолу менен кайнатабыз. Анан даамдап кичине туз кошуп койсок да болот. Биздин чоң апаларыбыз буга кичине мурч кошуп, набат кошуп, жакшы чайга да айландырган. Негизи балдарга, кичинекей балдарга бериш үчүн кичине кант кошуп койсок балдар ичет. Өтө көп эмес, кичине кошуп койсок балдар ичет. Сапыруу жолу менен бышырабыз, кайнап чыгат. Анан бир аз тыныктырып коюп беребиз. Курма чайдын жасалуу процесси ушундай эле жөнөкөй болот. Кайнап бүткөндөн кийин бир аз туз кошобуз. Туз кошуу менен курма чайдын таамы өзүнө болот. Майга куурулган ундун, чайдын кошулуп кайнашынан даамдуу дамбаласына керектүү чай пайда болот.